Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін сіздер менен Аятал Курсинин пайдалары жөнүндө кеп кылабыз. Аятал Курси Бакара сүрөсүнүн 255-аяты. Бул аяттын фазилеттери, пайдалары өтө көп. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистери бар. Ал хадистердин бирөөсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Күндөрдүн берекелүүсү жума күнү, сөздөрдүн берекелүүсү Куран. Курандын берекелүүсү Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсүнүн берекелүү аяты Аятал Курси. Ким Аятал Курсини окуса, Аллах ага бир периште жөнөтөт. Ал периште эртеси ошол саатка чейин кылган жакшы иштерин жазат. Жамандыктарын болсо жазбайт, деп айткан. Башка бир хадисте фарз намаздарынан кийин Аятал Курсини окуган адам менен бейиштин арасын өлүм гана тосуп турат деп келген. Ким Аятал Курсини үйүндө окуса, ал үйдөн шайтан алыстайт. Дагы бир башка хадисте мындай деп келет: Бир момун Аятал Курсини окуса, Аллах Таала өлгөн момундардын кабырларын нурландырып кең кылат. Окуган адамга дагы өтө көп сопторду берет. Ар бир тамгасы үчүн бир периште жаратат. Ал периштелер окуган адам үчүн кыяматка чейин Аллах Тааладан кечирим сурап турушат. Аятал Курсинин дагы бир пайдасы: бул аятты окуу 1000 аятты окуганга барабар болот. Ал эми бул аятты жаттай элек болгон болсоңуз, азыр биз менен чогуу окуп жаттап алыңыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.